кесибин ичканада. Бүгүнкү кырдаал аргасыздык, муктаждык адамдарды ойлонууга, өз алдынча ой жүгүртүүгө, изденүүгө мажбур кылды. Биз педагогдор канчалык деңгээлде кесипкөй экендигибизди, канчалык деңгээлде бул кесипти сүйөрүбүздү сынай турган мезгил келди. Дүйнө жүзүндө болуп жаткан кырдаалдан улам аралыктан окуп жана окутуп жаткандыгыбызга байланыштуу анын орунтуу учурларын белгилеп өткүм келди. Аралыктан окутуунун максаты студенттердин билим алуусун үзгүлтүүгө учуратпоо. Предметтер боюнча окуу планында көрсөтүлгөн сааттарды жүгүртмө боюнча өз убагында өтүү. Темалардын мазмунун, маңызын так, туура түшүндүрүүнүн натыйжалуу жолдорун табуу. Предметтердин өзгөчөлүгүн эске алуу менен сөзсүз түрдө кайтарым байланышты уюштуруу. Ар бир студенттин кырдаалына түшүнүү менен мамиле жасоо. Аралыктан окутууда студенттерге мүмкүн болушунча ыңгайлуу шарттарды жаратуу. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө аралыктан окутууда жаңыча ой жүгүрткөн, маалыматтык техникалык каражаттарды жаңыча өздөштүргөн, педагогикалык чеберчилигин көрсөткөн жаңы генерациядагы окутуучулардын армиясы пайда болду десек болчу. Биз да бул процесстен артта калбашыбыз керек. Кыргыз агартуучуларынын сап башында турган Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги, Кыргыз Илимдер академиясы, жогорку окуу жайлар, кесиптик орто окуу жайлар жана билим берүүнүн бардык баскычтары аралыктан окутуунун натыйжалуу жолдорун издеп, кырдаалга бат ыңгайлашып, билим берүү жана балдарга мүмкүн болушунча ыңгайлуу шарттарды жаратуубуз бул эли журтубуздун алдындагы биздин жүзүбүз десек болчу. Биз окутуучулар Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине карап түзгөнөбүз. Алар жүргүзгөн реформа менен иш алып барабыз. Аралыктан окутууда ушундай кырдаалдан жол таап, мүмкүн болушунча балдарды жаңы технологиялар аркылуу окутуп, билим азыктарын беришибиз керек. Бүгүнкү кырдаалда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин ыкчам иш аракеттери, жасап жаткан иштери мугалимдер командасынын санариптик технологиялар менен иштөөсүн тездетти. Капилеттен болгон кырдаал аралыктан окутуу мугалим үчүн көп түйшүктерди жаратты. Себеби мугалим онлайн сабакты жогорку деңгээлде өтүш үчүн төмөнкүлөр сөзсүз болуш керек эле. Жеке персоналдык компьютер, уюлдук телефон, смартфондар, ылдамдыгы бат интернет, веб-камера, наушник жана башка кошумча түзүлүштөр. Мугалимдин маалыматтык техникалык каражаттарды колдонуудагы көндүмдөрү жана билгичтиктери, тажрыйбасы, ошондой эле студенттердин онлайн окууга катышуусу. Тилекке каршы бул жөнөкөй нерселер бүгүнкү күндө көйгөйгө айланды. Бирок ушундай абалдан жол таап, топтогон тажрыйбаны, усулду, тарбияны студенттерге берүүнүн түрдүү жолдорун изденүүдөбүз. Юсуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин колледжинин жамааты сүйүктүү студенттерибизге аралыктан окутуунун алгачкы күндөрүнөн тартып өз милдеттерибизди так аткарууга аракеттенди. Алгачкы эле күндөрү тайпалардын баары ар бир предмет боюнча старосталары, кураторлору, тиешелүү предметтик окутуучуларды кошуп WhatsApp топторду түзүшкөн. Электрондук почталар, студенттер жөнүндө так маалыматтар чогултулуп базага киргизилген. Сабактын жүрүшү, кайтарым байланыш боюнча отчеттор берилип турду. АВМ порталына аралыктан текшерүүнүн тесттери жайгаштырылды. Социалдык байланыштардагы окуу жайдын баракчаларына онлайн окуунун кандай өтүп жаткандыгы тууралуу процесстер чагылдырылып, студенттер менен тыгыз байланышта болуп турду. Ар бир окутуучу өз дараметине жараша ар түрдүү платформаларды, программаларды, сайттарды өздөштүрүп, балдарга керектүү билим азыктарын берүүгө аракеттенди. Студенттердин билимге болгон кызыгуусу, ынтызарлыгы, жаратмандыгы окуучуларга кем күч берип турду.
Арийне, кандай мыкты ыкмаларды өздөштүрсөк да, мугалимдин студенттер менен аудиториядагы жандуу сабагын эч кайсы маалымат технологиясы алмаштыра албайт. Педагог жаңы дүйнөнүн эшигин ачкан адам. Ал жол баштоочу. Ал педагогдук кесибиндеги өзгөрүүлөргө, жаңы талаптарга даяр болууга тийиш. Мугалим коомдун бекемдигин, интеллектуалдык деңгээлин сактап турат. Мугалим коомдун алдыңкы сабында болуш керек. Бул оор, бирок сыймыктуу милдет. Мугалимдерди ар дайым колдоо керек. Дүйнөдөгү эң асыл кесиптин ээси мугалимдин кадыр-баркын жогорулатуу, өлкөнүн, коомчулуктун көңүл чордонунда болуусу абзел. Мугалим дайыма изденүүдө жүргөн, билимдүү, акылдуу, кесипкөй экендигин көрсөтө турган мезгил келди. Мугалимдин баасын, баркын билчү мезгил келди.